Спорт бұл айс. Айс студияда айс йога пилатес менен бизди кыйнаган турат. Андыктан спорт кийимдерди тезинен алыңыздар. Же болбосо үй шартында эле адаттагыдай китепчилер менен, курлар менен даяр болсоңуздар, биз баштадык. Кутман таңыз менен айс. Саламатсыздарбы? Эң сонун. Болсун. Эми адаттагыдай эле демалуудан баштайлы. Меникиндей маанай сизге жуккан болсо, ошондо бул позициянын баарын ха үнү менен бизде Расул жардам берет. Биз адаттагыдай эле мурдусун таанолору менен иштеле. Хадан хого өтүп кетесиз да. Ичиңизди жакшылап койсоңуз, Расул. Демди чыгарабыз да, мурдусун таанолору менен иштейбиз. Дем чыгарганда ичиңизди кысабыз. Кеттик. Мурун менен дем албайсыңбы? Жок. Бул башка вариациясын көргөзүп атат. Тескеринче. Кээ бирөө түшүнбөй атат. Мурдусун таанолорубуз менен кантип дем алабыз деп, анан дем алганда ичин кысып алып атат. Ошондуктан бул позицияны кичине көнбөй атсаңыз, Расулдукундай баштасаңыз, ошондой эле кандай десем, тамактын булчуңдары менен ошоктагы кандай бүт муундарга окшошкон бүт связкаларын баарын тандайт экенсиз. Ошо менен кошо өпкөнүн көлөмүн тулку боюзга кичине кошуп, чоңойтуп иштейт экенбиз. Мурдустун таанолорун алмаштыралы, кеттик чогуу бизге бирге болуңуз. Дем алабыз, алмаштырабыз. Расул кылбай жатасыз го? Кылбай атам бар. Кылбай атасыз. Демди чыгарабыз. Адатын койбойт да. Демди чыгарабыз да, кармап турабыз. Дем алабыз. Демди кармаганда сизге ыңгайлуу болуш керек, таптакыр эле тумчулуп калбайт. Эми дем чыгарганда бул позициянын баарын омурткаларын артка тартат экенбиз. Дем алууда көкүрөктү астыга, төшүбүздү астыга тартат экенбиз. Демди чыгарабыз. Дем алабыз. Демди чыгарабыз. Дем алабыз. Дагы бир жолу. Эң сонун. Колубузду астыга коебуз дагы, чыканактарды позицияда колубуз манжалары менен кармайт экенбиз. Демди алабыз. Анан толку боюздун белибизден ылдый иштебейт. Өйдө кабырга менен көбүрөөк көңүл бурат экенбиз дагы. Анан сыртка карай чыкканда дем чыгарабыз. Дем алабыз. Дем чыгарабыз. Дем алабыз. Дагы. Дем алабыз. Прести кармайбыз, белибиз көп ийилбейт. Толкубуздун өйдө жагы эле иштейт. Белден ылдый кармап турабыз. Бул көнүгүү өпкөнүн көлөмүн чоңойткон менен кошо, анан белибиз да ичкиртет экен. Анан жанакы остеохондрозду арылтат. Колубузду өйдөрөөк, анан артка карай учабыз. Дагы. Акул болуп учкум келет. Айсыра каргадай эле бартасың сен. Ошону айтайын. Астыга. Тескеринче каргага көбүрөөк кийими менен Расул окшошуп атат, Мен бүркүт дебейсиңби, Расул? Ушул эки айыл чогулбай эле койсун да бир жерде. Астыга. Сиз каргалап салбадыңызбы анан? Ар бир манжаны артка. Аялдык солидарность деп коетпу? Кадр сыртында операторлордон экөө бар. Алар бүркүттөрбү? Бүркүттөр. Бирөө грек-регим бүркүтү. Муштумду түйөбүз сартка карай. Колдун алдык. Астыга. Биз менен кошо колуңузду түшүрбөй, иниңизди ылдый тартып, төшүңүздү өйдө көтөрүп жазасаңыз, эң эле сонун көнүгүүлөрдүн бири. Эми чыканакты. Бирок чыканабызды иниңиздин линиясына коет экенбиз. Анан
ар кайсы тарапка алмаштырабыз. Дагы эң сонун колубузду тартабыз. Эңкейип, ылды түшүрөбүз. Ой, сонда ушул. Ушул жакшы экен, Эң эле сонун көнүгүүлөрдүн бири, Ошондуктан бул жашоодо кандай десем, моменттер менен жашоо, бакыт берет экен. Бакыт Кызарчыктын барысы. Эми ошо менен кошо бир Сурия намазкардан кичине көнүгүүлөрдүн бири. Килемчебиздин башына кичине жакыныраак турабыз. Дем алабыз да, колубузду өйдө көтөрөбүз. Кеттик, ылдый түшөбүз. Тулкубузду көбүрөөк белибизди ийбей туруп, анан эгер кичине бүкүрөп жатсаңыз, тизеңизди бүгүп алсаңыз болот, жамбаш линиясынын өйдө жака, анан колубузду астыга. Ушул позицияда белибиз жакшылап ийилет экен. Расул, кеттик. Сиз бир динозаврлардын бир түрүн окшотасыз. Колубузду ылдый жака. Динозавр. Рекс динозавр деп коет го. Ошону өйдө көтөрүлөбүз. Кеттик. Эң сонун ылдый жака түшөбүз. Сол бутубузду артка. Сол колубузду өйдө көтөрөбүз. Дем алабыз. Анан Расулду күтөбүз. Кеттик. Акырындык менен ушул позицияда сол бутубузду да өйдө турган бутубузду көтөрөт экенбиз, Өйдө. Анан кайра астыга коебуз. Анан колубузду өйдө көтөрөбүз. Баары жакшыбы? Жок. Колубузду кайра оң бутубузду. Айс менен кулап Колубузду өйдө. Дем алабыз. жакшы эфир алып барат. Демди чыгарабыз, кайра ылдый түшөбүз. Колубузду ылдый. Барбы? Сол бутубузду артка. Колубузду өйдө көтөрөбүз, дем алууну унутпайбыз. Көтөрүлгөн дем алабыз, алмаштырганда дем чыгарабыз, Кеттик ылдый. Оң бутубузду артка. Планка позициясы. Планка позициясынан биз оң колубузду өйдө көтөрөбүз. Ошо менен кошо акырындап оң бутубузду да өйдө көтөрүп туруп, анан астыга коет экенбиз. Эң сонун. Колубузду өйдө. Сол бутубуз менен анан кайра дем алууга өтөбүз. Дагы дем чыгарабыз. Колубузду ылдый. Оң бутубузду артка. Алып баруучулар бойкот жарыяйын деп атышат. Колубузду өйдө. Биринчи жоокер менен көнүгүүнү жазып, Кеттик. Бул ушу биринчи жоокер. Бирок ылдый жака түшүп калбайбыз. Тескеринчи булчуңдарды чың алдырып туруп, биз өзүбүздү кармайт экенбиз. Ушул позицияда калабыз. Алдыда жасаган көнүгүүлөр кичине разминка катары болот да, ошондуктан бул позиция жакшы болот. Ылдый жака пружина самал кыймыл аракет менен түшөбүз дагы. Акырындык менен. Дагы. Анан тизебизди. Колубузду артка, бел жактан кармайбыз дагы, өзүбүздү жамбаш сөөгүнүн кичине басым жасайбыз дагы, анан алдыга умтулат экенбиз. Чоюй кылым аракети. Кабаңызды ачып койсоңуз. Колубузду ылдый. Акырындык менен бул позицияда сол колубузду оң жака. Төшүбүздү ылдый жака. Бутубузду кичине чоюп алабыз. Дагы эле төшүбүз менен кошо жамбаш линиясы астыга тартылат. Дагы. Эң сонун. Алмаштырабыз. Бул позицияда сол бутубузду артка, жамбаш линиясынын өйдө жака, анан согончокту ылдый өйдө тартат экенбиз. Оң бутубуз менен астыга. Колубузду өйдө көтөрөбүз. Дем алууну унутпайбыз. Кеттикпи? Жакшылап чың алдырып кармап турабыз, булчуңдар менен кармалатабыз. Анын акырындык менен тескеринчи ылдый жака умтулат экенбиз. Дагы. Өчө алайын деген го бүгүн. Тизебизди түшүрөбүз. Анан колубуз менен жамбаш линиясына кичине басым жасап, астыга тартылабыз. Төшүбүз ылдый астыга, ийниз ылдый жака. Дем алууну унутпайбыз.
Расулдун прическасын бузуп албайын деп атпайм ба? Дагы дем алуу. Эң сонун. Ылдый жака умтуласыз дагы, оң колубузду сол жака, анан кичине тизе сыртка карай, бирок ошо менен кошо төшүбүздү ылдый жака тартат экенбиз. Кыйындык жаратып атса, китепчелерди кармап аласыз дагы, анан бул позицияда кичине өйдөрөөк көтөрүлөсүз. Бирок жан баш линиясынын астыга анан төшүңүздү дагы айзурга тартып коюңуз. Дем алып унутпайбыз. Төшүн сен жака тартып атам. Эң сонун дагы. Ошо менен кошо кайра бутубузду коебуз дагы, акырындык менен оң бутубузду арткан, анан согончокто ылдый жакка тарткандай болор экен. Эми тизебизди бүгөбүз дагы. Мен жакшы эле жыгач экен да. Коябыз. Ылдый жакка тартыбыз. Дем алып унутпайбыз. Кайра акырындык менен өйдө жака. Анан оң бутубузду килемчеден сыртка карай оң жака. Жок. Ооба, расулууга. Анан төшүбүздү ылдый жака, анан алмаштырабыз. Алмаштырганда жан баш линиясы өйдө көбүрөөк көтөрүлбөйт экен. Тескеринче планка позициядан өткөнгө биз деген аракет жасайбыз. Кеттик. Планка, анан планкадан оңго. Эң сонун. Алмаштыралы. Дагы. Эми да эки жолу төшүбүз ылдый. 2. Ар бир жакка эки жолу. Ошо менен 6. Дагы. Эң сонун. Эми да бир жолу колубузду көтөрөбүз. Сол колубузду планкадан. Дем алып унутпайбыз. Кармалып турабыз. Эң сонун. Алмаштырабыз. Дагы дем алып унутпайбыз. Ийниңиз ылдый жакка тартылат, төшүбүз өйдө жака. Дагы. Эң сонун. Дагы бир жолу сол колубуз өйдө, бирок сол бутубузду кичине биз деген астыга коюп алат экенбиз. Кичине тизебизден бүгөт экенбиз. Анан өйдөдөн ылдый түшөбүз. Ылдый жакка түшкөндө колубуз менен ылдый жаккан жан баш линиясын коебуз. Өйдөгө тартабыз. Дагы. Операторлор Расулду көргөз койсо, көрөт элем. Телекөрүүчүлөр Расулду астыга коюп алсаңыз жакшы болмок деп атты эле. Ошону жакшылап караштырып көрсөк. Расул келиңиз, белиңизди кымча бел кылып аракет жасайлы. Өйдө жака. Белекте кымча бел болот. Мен курсагымдагы авторитет жоголуп кетсечи. Жок, авторитетиңиз жоголбойт. Кармайбыз. Алмаштыралы, кеттик. Сыртка карай. Ушул жака карабай эле койсоң. Эмнеге? Сизге көрүнүп калды. Жакшы эле го. Өйдөдөн ылдый кеттик. Ылдый жака колубузду, бутубузду өйдө. Дагы. Ар бир жака 5 жолу жасасак бизге жетиштүү болот эртең мененки көнүгүүгө. Дагы. Кармалып турабыз. Эң сонун. Алмаштырабыз. Бул позициядан кайра жан баш линиясы арткан, тизебизди кичине бүгүп алабыз. Акырындык менен сол бутубуз менен оң бутубуз менен анан бойлоп калабыз. Демди чыгарабыз. Менин атым ким эле? Дем алабыз. Менен Демди чыгарабыз. чырчыны суу ичкем да ошол бойдон. Ошон үчүн айланып атат окшойт. Негизи ачкарын жасасак эң сонун. Бирок ошон үчүн бул көнүгүүлөрдү бир 5-тен 7 жолу ар бир жакка жасасаңар эң эле сонун болот. 5000 7 жолу дейм. Ылдый отурабыз. Ошентип отуруп туралычы деп эле. Башыңыз айланса, эң эле сонун көнүгүүлөрдүн бири бул позицияда тизебизди асты жакка бири-биринин үстүнө койгондой кылып, анан согончокту сыртка карай чыгарат экен. Бул биздин соңку көнүгүүлөрүбүздөн бири болсун, Эми төшүбүз менен ылдый жакка бир кишине жүгүнүп коебуз дагы. Ошо оңой көрүнгөн мененчи Расул. Бүттүрүп койсок деле болчу. Сеники бутуң өтөт экен. Мен таптакыр өтпөйт да. Сыртка карай коюп койсоңуз болот мындай.
ишенем. Эң сонун. Бирок эми түздөн албай калдым. Эгер Расулда түздөн албай калсаңыз, кирпичти же китепчени коюп алсаңыз, же төшөкчөнү коюп аласыз, жаздыкчаны, ошондо эң эле сонун болот, эң оңой болот. Ошондуктан бул позициядан кичине арылбай, артка кетпей, биз менен кошо аракет жасасаңар бүт вариациялар бар. Расул? Туура. Өзү бир аз болсо да жеңилирээк сезип калдык болуш керек. Бул оюбузга биздин телегөрүүчүлөр да кошулат болуш керек. Негизи күнүнө болгону бир 10-15 мүнөт өзүңүзгө бөлүп коюп, таңкы көнүгүүлөрдү жасасаңыздар, сөзсүз түрдө ден соолугуңуздар чың болот, ошондой эле өмүрүңүздөр дагы узарат демекчибиз. Ал эми жакшы маанайда биз эфирибизди улантабыз. Ай, сизге чоң рахмат.